кыз, алчынары китептериңди чиристен болуп кетсең да, биз биринчи чай ичебизби, жина да китептерин ары. Кай карасың, жуум ополдор тазалап жууп чык бардыгын. Сенне күндүзгүлга камыкка келгенде чечтим Уйса эне жүдөйдүн наракчы. Сен көрүп мени ысып. Мен эле сенкиндей кожа кийгим келет. Үйдөгүлөр ошесинде өпчүй түшүп салышат. Токтоо, шашпа, шарпын ороп тагышат. Анан экен сонун экен кожасы. Карама, кандай кутка алышат. Мага жыргал бар. Планшет, айфон, акча доллар да бар. Каалайсыңбы? Мен сен алып ал. Сабак окуп, үйдө туруп не керек? Сценарийка, монарика, ночной клуб керемет. Кыргызстандан кетиш керек кызыксыз. Башка өлкөдө сонундар бар көрөлүк. Мындай ойлор башыңарга келелек. Сага не болду? Сен не болду? Бүгүн дагы не? Ажыңы уруштун сен. Кайтуу дебейт орушканы бирөмүн. Калкат 40 жылдын додан жүдөдүм. Ден соолугум баары жакшыра бирок, дүйнөм өксүз. Оорутат жүрөгүм. Бул сүрөттө ким экенин тааныбайм. Кечир деген бир сөз гана жазылуу. Ким экенин көрбөсөм да апамдын. Анын аты жүрөгүмдө каталуу. Сыйыр болсо ата-эненин кадырын алмаштырып алган сыйыр айфонго, ата-эненин мээриминдей жылуулук сезиреби сен көтөргөн айфондо. Марланбай, кусаланбай оюнга, куламакмын кучагына апамдын. Керек эмес телефондон сүйлөшүү, өлүмөкмүн келип жашайт апамдын. Апа, болгатым сизге. Балким сиз болгондо бул нерсенин бардыгы болбойт беле. Балким менин тагдырымды көрүп, көп адамдардын жашоосуна таасир этет чыгар. Ар бир бала мээримге муктаж. Ошондуктан бул видеороликте мээримге толгон жүрөктөргө арнадык.